ЕАЭПте калыптанган мамилелерден баш тартпай туруп, кызматташуунун жана өз ара сооданын жаңы багыттарын өнүктүрүүбүз кажет. Буга чийки эмес, экспортту колдоо программасы кол кабыш кылмакчы. Дүйнөдө криптовалюталар, дата борборлор, жасалма интеллекттер, эбегейсиз онлайн индустрия пайда болууда. Кыргызстан бул тармактарда өз ордун ээлеши зарыл. Буга байланыштуу биздин алдыбызда кадрларды даярдоо системасын кайрадан карап чыгуу милдети турат. Жаңыдан пайда болуп келе жаткан санариптик коомду, билим экономикасын, IT тармагын, фармакологияны, биотехнологияны. Ошондой эле нанотехнология жаатындагы жогорку илимий өндүрүштү түптөөгө жана пайдаланууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Келечекке кызмат бүгүндөн башталат.